TikTok жана WhatsApp бүт дүйнөнү каптап, азгырылды адамзат ибадатты таштап. Ата энени укпайт, экранынан чыкпайт, түнү бою сүйлөшүп, анан багымдатта уктайт. Капырларды жактап, дүйнөнү мактап, бузулууда адамзат ыймансыздык каптап. Башка жерди дердеп, дүйнө үчүн тердеп, күнөөштүн баарысы болуп калды эрмек. Аркча менен жалдап, көрүнгөндү алдап, адашууда адамзат динсиз жолду тандап. Пара берип алып, арам акча табып, жетимдердин жашы дайыра болуп агып. Жамандыктар түзүлдү, тууганчылык үзүлдү, арак деген балекет суудай болуп ичилди. Көлдү жерлер чөлдөп, чөлдү жерлер көлдөп, күн ысыган себептен ооругандар эң көп. Эл билбеген жок чыкты, энергия ток чыкты, кээ бир жерден чок чыкты, өчпөй турган от чыкты. Жаныбарлар кырылды, өсүмдүктөр кыйылды, техника андайынан мөңгү берип куюлду. Абадагы керектүү кычкылтектер суюлду. Таштандылар жайынап, тоодой болуп үйүлдү, кыяматтын убагы болуучудай туюлду. Жаратканга жагалык, намаз окуп калалык, акыретке туугандар даярданып алалык.